Космос Ильич, вы считаете себя виновным? Нет. Почему? Как вы прокомментируете свое уголовное дело? Не могу комментировать. Почему вы не считаете себя виновным? $65 миллион сомдук зыян. Мурдагы министр Чолпонбаев 2 айга тергөө абагына камалды. Мындан 2 күн мурда кармалган Саламаттык сактоо министрлигинин мурдагы жетекчиси Космосбек Чолпонбаевди бүгүн 1 май райондук соту номер 1 тергөө абагына киргизүү боюнча чечим чыгарды. Анын 15 ноябрга чейин тергөө абагында болор айтылды. Чолпонбаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген макулдашууну билип туруп түзгөн деп шектелип жатат. Ал мамлекеттик бюджетке 65 миллион сом зыян келтирген, кепкеңеш бере турган кызмат көрсөтүү болгон. Көзөмөл органынын сунушу менен 1 май райондук соту анын башкаруу чарасын карап, Бишкек шаарындагы тергөө абагына 2 айга киргизүүнү чечти деп айтылган маалыматта. Эске сала кетсек, 15 сентябрда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы Чолпонбаевди кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп кармаган. Ушул жана шалакылык беренеси боюнча Саламаттыкты сактоо министрлигинин жетекчилик кызматтагы өкүлдөрү дагы шектелип жатат. Булак Спутник KG. Жогорку кеңештин 6-чакырылышына депутат болгондордун 4/3 бөлүгү кайрадан парламентке келүүгө ниет кылууда. Алардын арасында кайрадан талапкер болгон депутат айым Махабат Мавлянова да бар. Ошол депутат айым Биримдик партиясынын үгүт иштери учурунда кайсыл бир эл менен жолугушуусунда партиянын программасы менен тааныштырып, коалиция деген сөздү туура айта албай, соц тармактын колдонуучулары тарабынан сынга кабылган видеосу тарады. Ал өз сөзүндө керек болсо жогорку кеңештин өкмөт түзгөн жоопкерчилиги болсун деген мыйзамды кабыл алабыз деп, ушул мыйзамды программаны түздүк деп сөзүн аяктаган. Эсиңиздерге сала кетсек, жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун Казакстанда даяр тексти туура окуп бере албаганы спикерди интернет колдонуучулар жапырт сынга алышкан. Тагыраагы ал 2017 жылы 18 сентябрда Франкфурт на Майне дегенде Франкфурт жана Майами деп, Майами шаары деп дагы кайталаган. Мындан улам кыргыз өкмөтүнө сабаттуу, эл камын ойлогон саясатчылар келсе деп үмүт кылабыз. Керек болсо жогорку кеңештеги өкмөт түзгөн көпчүлүк коалиция көпчүлүктүн дагы жоопкерчилиги болсун деген мыйзамды кабыл алабыз деп Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкери сабалганы тууралуу маалыматка Элнура Алканова түшүндүрмө берди. Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын талапкери Зафар Айдаров сабалганы тууралуу маалымат чындыкка жатпайт. Бул тууралуу журналисттерге партиянын өкүлү Элнура Алканова билдирди. Азыркы учурда Айдаров шайлоочулар менен Кара сууда жолугушууда жүрөт экен. Андай маалыматтар сабалды деген жалган. Таптакыр андай нерсе болгон жок, деди Алканова. Ош облустук ички иштер башкармалыгы да талапкердин сабалышы боюнча эч кандай кайрылуу түшпөгөнүн билдирди. Эске сала кетсек, 15 сентябрь күнү Кудурет Тайчабаров аттуу Facebook колдонуучу Ошто Зафар 10 чакты баласы менен сабалды деп жазган. Булак Назар Ньюс KG. Чүй облусунун Жайыл районуна караштуу Суусамыр өрөөнүндөгү жол боюна коюлган темир тосмолор көпчүлүк конокторду таң калтырып жатат. Суусамыр айыл өкмөтүнүн башчысы Урмат Отунчиевдин айтымында Суусамыр өрөөнүндөгү жайлоолор толугу менен Жайыл районуна карабайт. Мисалы Бишкек Ош жолунун Суусамыр өрөөнүндөгү тилкесинде жайгашкан боз үйлөр Панфилов районуна карап калат. Бизге Суусамыр айыл өкмөтүнө тоо тараптагы жайлоолор карайт. Ошол себептен бул жол жээгиндеги темир тосмолор боюнча айта албайм, деди ал. Ал эми Панфилов райондук жайыт комитетинен билдиришкендей, жол боюндагы темир тосмолор кышында карды тосуп туруу үчүн орнотулган. Бул жолду кышында байма-бай тазалап турушат. Бирок алар тазалагыча бир заматтын ичинде жолго кар үйүлүп калат. Ошол максатта айыл өкмөттөр тарабынан коюлган деп билдиришти алар. Жайыт комитетинен жолдун жээгинин баары темир тосмо менен тосулбаганын билдиришти. Негизи шамал оңой кубулуш эмес экен. Анын да табигый бир сыры бар. Себеби Ош
ошол биз темир тосмо орноткон жерде шамалдын багыты башкача болуп турат. Ар бир коктунун, ар бир түз жердин өзүнө тиешелүү шамалдын багыты бар экен. Ал темир тосмолорду орнотконго чейин ошол жерлерде кар калың үйүлүп, унаалар жол кырсыгына көп кабылчу деп айтылат маалыматта. Булак турмуш KG. Жумабековдун талапкерлиги алынбаса, шайлоо легитимсиз болуп калабы? Спикер Дастан Жумабеков 14 сентябрда парламенттин төрагасы катары Таласка иш сапары менен барып, жаңы төрөгөн келинге 50 000 сом сүйүнчү берген. Кызыгы, андан бери бул каражат боюнча басма сөз кызматы 3 башка маалымат таратты. Алгач сүйүнчү пул төраганын фондунан бөлүнсө, кийин үй бүлөсүнүн атынан берилгени, ал эми 17 сентябрда фонд аркылуу ыйгарылганы кабарланды. Балык башынан сасыйт дегендей, Жумабековдун сабатсыздыгына жараша кызматкерлеринин деңгээлине күбө болуп жатабыз. Эң башкысы, Дастан Жумабековдун мыйзамды аттап өткөн мындай кылыгына БШК адилеттүү түрдө баа берип, шайлоо жарышынан четтетүү маселесин карашы керек. Биздин сайтыбызга БШК мүчөсү Атыр Абдрахматова буларды айтты. Мен БШКга кайрылганыма 3 күн болуп кетти. Алар таанышып, териштирип, анан карашыбыз керек деп убакытты созуп жатышат. БШК коллективдүү орган болгондуктан маселени жалгыз чече албайм. Мыйзамда бардык талапкерлерге бирдей шарт, бирдей мүмкүнчүлүк түзүлүшү керек деп жазылып турат. Спикердин бул кадамын административдик ресурсту колдонуу жана добуш сатып алуу катары баалайм. Талас облусунун губернаторун мамлекеттик телеканалдарды ээрчитип алып, кайрымдуулук кылганы жеткен мыйзамсыздыктын белгиси. Азыр Дастан Жумабеков кандай жагдайды түзүп койду? Өзү демилгелеп, жогорку кеңештин ишин токтотуп койду. Ошондуктан төрага бул кылыгы үчүн уялышы керек. Жумабеков Кыргызстандагы экинчи адам. Эгерде парламенттик мамлекет деп эсептесек, анда биринчи адам. Жогорку кызмат ээси мыйзамдуулуктун үлгүсүн көрсөтүп, тизмеден өзү эле чыгып кетиши керек болчу. Мыйзам чыгаруучу органдын жетекчиси болуп туруп, конституцияны одоно бузуп, анысы аз келгенсип, жоопкерчиликтен кутулуу максатында ар кандай шылтоо издеп жатканы уят. Эгер Дастан Жумабеков тизмеден чыкпаса, партиянын жоопкерчилигин карашыбыз керек болот. Мен ушуну талап кылам деп. Ооба, спикер Жумабековдун талапкерлиги алынып салынбаса, анда парламенттик шайлоо легитимдүү болбой калат да, туурабы? Качанга чейин тагдырдын эрке баласындай кутура берет. Булак Арыва KG сайты. Финансы министрлиги Бакеевдер урдаган $4,5 миллион казыналыкка келип түшкөн. АКШ Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакеевдин үй бүлөсү урдады деген акчанын $4,5 миллион 2019-жылы кайтарып берген. Бул тууралуу 17 сентябрда Азаттыкка Кыргызстандын финансы министрлиги кабарлады. Мекеменин маалымат кызматы билдиргендей, Кыргыз өкмөтүнүн Бакеевдер коррупция жана мамлекеттик акчаны урдоо жолу менен чыгарып кеткен активдери кайтарылып, 2019-жылдын 20 мартында башкы казыналыктын эсебине $4,560,790 келип түшкөн. Доллардын ошол кездеги курсу боюнча бул сумма 318 миллион сомдон ашуун акчаны түзгөн. 2019-жылдын 27 февралында АКШнын юстиция министрлиги акчанын изи Бакеевдердин жеке банкири өнөктөшү аталган Евгений Гуревичтин кылмыш ишин иликтөөдө табылып, $6 миллион конфискация болгонун жарыялаган. Анын $4,5 миллион жакыны кайтарыла турган болгон. АКШ тарап Кыргыз өкмөтү бул акчаны аймактык ооруканаларга, медициналык жабдыктарды сатып алууга, айылдарды таза суу менен камсыздоо долбоорлоруна, антикоррупциялык программаларга жумшай турганын растады деп билдирген. АКШ менен Кыргызстан Бакеевдин тушунда чыгарылып кеткен активдери кайтаруу тууралуу эки тараптуу билдирүүгө 2019-жылдын 25 февралында Бишкекте кол коюшкан. Калган каражатты кайтаруу үчүн кошумча аракеттер пландаштырылып жатканы маалымдалган. Булак Азаттык. Бактыбек Калмаматов шайлоодон кийинки толкундоолордун лидери болобу? Соңку убакта саясатчы Бактыбек Калмаматов курч билдирүүлөр менен чыгып, бийликке каршылык көрсөткөн позициясын ачыктап койду. Ак үйгө ыктаган чимкириктер мандат үчүн жан сабашып, кошоматчылыктын жогорку үлгүсүн көрсөтүшүүдө. Бүтүн Кыргызстан реформа социал-демократтар гана оппозициялык партиялар катары бааланууда. Ал эми ата мекен, бир бол, чоң азат бийликтин долбоору сыңарында испатталып, түнкүсүн өздөрүнүн кураторлор менен жолугушууга баргандары расталабы. Бул жагы өзүнчө кеп болсун. Учурда элдин көзү ачылган. Бийликке азуусун кайраган Бактыбек Калмаматовдун эрдиги бааланып, шайлоодон кийин нааразычылык акциялар жаралса, даяр лидер катары көтөрүп чыгышканы калыштыбы. Сырткы күчтөр да ага абай салышып, чуручу кырдаалга пайдаланганы жатышабы.
маалымат булагы Арыва Кейжи сайты. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы эл аралык футбол федерациясынын жаңыланган рейтингинде 95-орунга илинди. Бул тууралуу уюмдун сайтына жарыяланды. Республика бир дагы оюн өткөрбөгөнүнө карабастан рейтингде бир тепкичке жогорулады. Август айында команда 96-орунда болчу. Биринчи орунду Бельгия, экинчини Франция ээледи. Ал эми 3-чү сапта Бразилия болсо, кийинкилерде Англия менен Португалия турат. Кыргызстандын коңшуларынын рейтинги төмөнкүчө. Өзбекстан 85-орунда, Казакстан 118-чи, Тажикстан 122-сапта турат. Булак Спутник Кейжи.